Assalamu alaikum, ардактуу Ош кабардын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар, жылкы германдары, саяпкерлер, чабандастар. Бармакчаны бийик көтөрүп коюңуздар. Биз айтылуу Ораван жергесинин Гүлбар айылынан салам айтабыз. Гүлбардан, Жыргалдан аттын чым карасы, мына өзүңүздөр экраныңыздарда көрүп турган аттын сындуусу чыгат экен. Биз менен бирге болуңуздар, атты байкаңыздар. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле аттын жылоолорун да көрүп турасыздар. Мощный ат издегендер Жыргал менен байланышып бересиздер. Жыргал, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук жакшы, иштер жакшыбы? Аттын зору чыгат экен, а буйруса. Ойноктойт, койноктойт жаныбар. Бу канча жаштагы ат чыгарабыз, Жыргал? Бунун жашы 2 асыр, Расул ака. Жаш экен жаныбар, 5 жашар. Өтө баяндай сын сыпаттуу ат экен жаныбар. Айып жок боласа. Кабактары да мындай какпаш го. Кабактуу ат ака. Кабактуу. Бүтүн колу таптаза, Расул ака, байлаган. Жактары таза. Мындай жооштуктун белгиси да. Жооштуктун белгиси. Артыңкы тияк экен. Бекити байлады дебесин. Мындай тегерете тартып коелу мүчөлөрүнүн сыныны. Бул эми теги кандай болду? Теги өзүбүз эле кыргыз жылкы ака. Кыргыз жылкы. Кайсы жердин аты болду? Жаллабаттан келди бул деле. Жаллабат. Жаллабаттын аты. Жаллабаттан алып келдиң. Жаллабаттан алып келдим ака. Эми эмне өнөрү бар? Улагы, үйүрү кандай деп келди Жыргал? Өнөрү, улагы өтө күчтүү деп келди, Расул ака. Өнөрү, улагы күчтүү деп келди. Мынакей көрүңүздөр туугандар, ат жаныбар тизгинде эле экен, а? Тизгинде. Камчылык бойсоң алдынан чекпеткидей чабан десин, а? Камчынын кереги жок. Камчы көтөрбөйт. Камчы көтөрбөйт. Тизгинде какканда жайына чыгып турат. Бою канча чыгып калат эми аттын? Боюну өлчөдүм ака, ушу 55 пилс деп берди магачы. Буну чабан дес муну тартып жүрүп атат, наоборот. Өтө. Мына жылоо жаныбар. Баш таштабайт экен, а? Өзүнү оңго солго таштап, баяндай жаман эмелери жок экен, а? Байкалып турат туугандар, мына өзүңүздөр көрүңүздөр. Узундуктарын, субагайлыктарын көрүңүздөр. Боюну канча өлчөп алат дедиң? Боюну 55 плюс минус деп берди да магачы. Мен ачык өлчөмөдүм. 60га жетпейт. 55-60 аралыгы. 55 плюс минус ага. Ачык өлчөмөдүм. Кличкасы кандай болду, кличкасы? Кара куш деп койдум. Кара куш деп койдуң буйруса. Кара куш деп келдиби? Жок, кара куш деп өзүм коюп койдум. Өзүң койдуң. Мына кара кушту байкаңыздар туугандар. Өтө кабактуу ат. Улагы күчтүү деп келдиби? Өтө күчтүү деп. Үйүрү, иши кандай экен эми? Ишини сурабадым. Үйүрү менен улагы күчтүү деп келди. Үйүргө улакка ат издегендер жаңылбайт, мынакей туугандар. Бир эми чабып көрсөтсөк болобу, азыр минилип жүрөк экен. Минилип атат. Бир узат койчу кем. Я, машаллах. Ордунан эле кетет экен, а? Көчөй гамас, самаш нерсе жок. Көчөнүн башына чыгып кетти го бу. Озудан жумшак. Жаныбар, улак чабып ойнойм дегендер накта улак чыгыла турган ат экен да, бир полвон да. Полвонду атын чыгарат Кудай кааласа. Мынакей көрүңүздөр туугандар, кара кушту өзүңүздөр көрүп турасыздар. Буроолор да жайында экен, а? Эки жакка бирдей экен, а? Эки жакка бирдей. Бурап туруп эме кылганда сырасы кетет экен, мындай токтоп калып, эме жаман өнөрлөрү жок экен. Өнөр башы жок аттака. Эми кара куштун баасына Жыргал, баасыны. Бунун баасыны мындай кылабыз, Расул ака. Бизге дагы жакшы эле акчага келди булчу. 240 миң сомго коебуз, жакын. 240 миң сом, доллар эмес, сом. Сомго коебуз, долларга өзүңүз чагып кое бересиз. Долларга мына көрүп турасыздар туугандар, экранга жазып калтырдык. Номерлерди айтып өтсөң? Номерди айтсак, плюс 996, плюс 996, 220 менен 78, 87 92. 87-92 номери менен байланышасыздар туугандар. Эфирде мына кара куш Гүлбардан чыкты.